Саламатсыздарбы? Менин атым Алымбек, 21 жаштамын, Оштон болом. $10.000 дагы киришке чыктым. Кандай акциялар десеңиздер, Microsoft, Micron, Nvidia, AMD, анан Tesla акцияларынан киришке чыктым. Канча убакта чыктың? 1,5 айда. 1,5 айда. Ошол $10.000 салып туруп, анан прибылга чыгыпсың. То есть айтайын дегеним, 1,5 айдын ичинде эмне үчүн бул акцияларды тандадың сен? Потому что талапка караштуу булар өсүп келип атат экен. Азыр искусственный интеллект адамдарга керектүү болуп атат экен да. Анан булар өсөт деп ошолордон. Түшүнүктүү. Бул жакта Алымбектин апасы, иншалла атайын ушул мастер-класска чейин келиптир. Мынакей, негизи Америкада балдарын американецтер инвестиция кылып каалаган окутат. Ошон үчүн Америка өнүгөт. Бизде каалаган окутпайт. Ушул жака тренингден ушул баланы окутуп, ушундай кирешке чыгуусуна мүмкүнчүлүк берилген көбүнчө себепкер болгон мунун апасы экен да. Айрашып айтсаңыз да, сиз бул Алымбек бул инвестиция боюнча сизге эмне болуп келип калды? Кандайча бизди окуп калды? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Мен Алымбектин апасы болом. Бул балам өзү изденет да, изденип окуйм деп мындай мечтасы, мындай план коюп мечтать этип жүрөт. Анан кийин баламдын окуусуна эч качан мен жолтоо болгон эмесмин. Бул эми максатына жетсин депчи. Буга чейин мен мындай эме кылсам только телефондон отура берсем, эмне телефондон отура бересиң? Отурба десем, апа мен изденип атам деп коет эле. Анан акциясына буга өзү мен бир тууган сестренкам буга постоянно эме кылат да, бул баягы бир нерсеге так болгон үчүн акчасын салып турган да. Анан бул иштетип турайын деп неметкенен иштете бер деген. Анан кийин мындан сурасам, акциядан иштеп атам дегенде мен атай копилкага чогулткан бир акчам бар эле. Аны мен ачпайт деле болчумун. Анан кийин бир күн мен буга айттым, ошо акцияңа сал ушул акчаны. Иштет, и так жөн эле турат, инфляция болуп атат. Күндөн күнгө инфляция турган акча барып жок болуп кетет десем, бул жок деп каршылык көрсөттү. Коюң апа, жоготуп алсамчы деп. Анан мен сразу Аллахка тапшырдым. Аллахым, сен барсың го, бере турган сенсиң, сенин казынаң кенен. Лучше эме кылайлы деп турам, буга алып келип, экөөбүз ачып, эсептедик. Эсептеп анан кийин 2 күн көтөрүп жүрдү бул салбап. Анан мен давай саласың, сал акцияга. Оку. Акцияга сал, окугун, үйрөнгүн, тапсаң жакшы деп неметкенен бул салды $15.000 салгандан кийин анан иштей баштады. Ошондо кызыгып иштей баштады эле. Анан кийин бул акцияда кээде назат болот экенсиң, назат болгондо деле банкрот болбойт экенсиң, кармалып турат экен да. Анан чыкканда акция көтөрүлгөндө аябай жакшы суммада сатып алат экенсиң. Чем иштеп, кыйналып, баягы мен буга чейин 25 жылдан бери бизнесте жүргөнмүн. Кээде баягы содада баягы остатки калат, банкрот болосуң, мындай жеңил нерсе жок да. Карыз бербей коет. Карызга бересиң, аны ала албайсың. Азыр даны время деле кафе иштетем. Кафеде деле кээде содаң болот, кээде содаң болбойт. Тамагыңды клиенттер жактырат, жактырбайт. Все равно кыйын да акча табышчы, өзүңдү эметип кыйнап атып табасың. Бул акцияда мындай өтө жеңил экен да, акча табышчы. Өтө жеңил экен, но ошондо дагы акылыңды иштетиш керек экен да. Ошон үчүн Аллах Тааламам акыл ээлери акылыңарды иштеткиле деп бизден акылды берип койгон да. Ошо көп адамдар акылыбызды иштетпей эле, только баягында кыйын нерседен акча табыш керек, кыйын нерседен только үй салыш керек, кыйналып жүрүп неметиш керек деп ойлойт экенбиз да. А так мына баламан неметкенден, оказывается, можно акча тапканга оңой эле жол менен деп. Анан кийин өзүмүн бир тууган укам бизнестери деле өтө баягындай жетиштүү бизнестери бар. Анан кийин ага айтып калдым, Алымбек акцияда иштейт десем, кандай акцияда деп калды. Анан мен иштеп атат да акцияда, мен түшүнбөйм деле десем, анан келип да мындан сурап, аялын окутуп, азыр даны время ушу акция менен иштеп атат да. Можно экен да акциядан таап атат да. Акциядан акча табыш болот экен, жанды кыйнабай деле депчи. Үйүңдө балдарыңды карап, семьяңды карап, бар жок нерсени ишиңди кылып, үйүңдө отуруп эле тапсаң болот экен да. Анан кийин өзүмдөн жобосо балам го, өзүм окугандыктан буну билбейм да.
билбейм да мен неме кээде айтып калам да Алымбек мага үйрөт десем япа оюнчу деп калат. Оказывается мен бирөөдөн бекер алганда Аллах таалам неме кылбайт экен да, мээнет кылышың керек экен да, ошо коям неме кылыпчы. Анан лучше мен бекер неметкенден көрө өзүмүн акчамды жумшап ошондо кадыр болот экен да. Окуп анан кийин акча табышым керек экен деп ошондой гана неме кылып койдум да. Жакшы. Балаңыз окуунун акчасын канча сактап салды ошондо же? Балам окуусунун акчасын Мисалы бизде окуду да. Бизге берген окуусунун акчасын канча сактады? вообще 100 эсе деп. 100 эсе 100 эсе болуп калабы? 100 эсе? 100 эсе сактап Чүнүк калды. Алымбек эң биринчи тапкан прибылиңди айтып берчи. Канча салып канча? Биринчи 100 миңден баштап көргөм мен башында. 32 миң сом биринчи тапканды бир жумада таптым. Ошол. Андан кийин ошо секин уже опыт ашып баштап $5,000 киреше чыктым. $5,000 чүнүк. Анан азыркысы? Азыркысы $10,000. $10,000. Азыр ал $10,000 прибылиңди сен чыгардың. Ооба, чыгарып Колго кармадыңбы? колго кармадым. Кандай экен? Ооба. Сонун экен. Кармадуу кандай экен? Колго кармадык. Мындай Шок болуп мындай болдуңуздарбы? конечно Мен иштеттик. үчүн биринчи чоң акча болуп атат да. Биринчи. Машалла, машалла. Ал $10,000 азыр башка бир бизнеске салып салдым дедиң да, полный, э? Ооба, азыр башка нерсе. Негизи инвестордон тапкандан кайра салып керек да, 0-0 кылыпчы. Молодец. Түшүнүктүү. Биздин мугалимдер кандай окутту? Жакшы эле окутту? Ооба, аябай сонун түшүнүктүү баарын Сымбатбек агайга терең ыраазычылыгымды билдирем. Сизге дагы Тимурлан агай биринчи сабактарда мотивациядан берип, анан менеджерлерге дагы антип мен таштап салайын дегенде окуп көр деп тартып. Түшүнүктүү. Анан эжеси айтып атпайсың, например, башында ушуну окутайын деп атканда, бияктан үйдө аяш атабыз каршы чыгыптыр. Ооба. Азыр кандай? Тапкандан кийин. Ишенген жок деп койчу. Колуна кармап келсе деле $10,000 алып келсе деле. Жок, ага чейин ишенген алып келе электе деле мындай ушундай акча таап атат десем, койчу каякта жомокту айта бербегилечи. Секрет кылып койгон элем. Кой. Кийин көрсөтөм деп. Жомокту айта бербегилечи дейт эле Сен да. кыла албайсың деп аткан эле да. Кыла албайсың Кийин азыр эме кылсам, эми сөз айта албай атат. Жок, хорошо, макул. Сен ошол $10,000 колуңа чыгардың. Карман санадыңбы? Ооба. Болот бекен? Болот экен. Машалла. Ошол да айта кетчү нерсе, азыр тапкандан кийин атаңыздар не деп калды? Азыр ошо тапкандан кийин мен балам менен сыймыктанам деп Эми мен балам деп калды. бүгүнкү сабакта наоборот мен да окушум керек экен, кийинки жашоомо окуп ушундай иштешим керек экен деп. Бул акциянын эмнеси неме экен? Ишиң болбой калган мезгилде дагы билимиң болуп ушул окууну окуп алсаң сени бага турган нерсе экен да. Мындай өмүр бою. Прибыль тапкачы, акча пайда тапканга ишенбей азыр эми ишениптир да азыр, э? Ооба, ошондой. Эгер баягы сенде мисалы Алымбек атаң мисалы ушуну балам мага да үйрөтүп кой десе, үйрөтөсүң же өзүң окуп алып айтасыңбы? Эми үйрөтүп койм кичине, бирок по-любому окуш керек экен. Окуш керек. Потому что мен бул менен постоянно балам жанымда жүрөт да. Мисалы үчүн мындан үйрөнсөм үйрөнгөнгө деле бирок болбойт экен, все равно окуш керек экен деп койдум да. Окуш керек экен. Түшүнүктүү эжеке. Азыр, например, силер окуш керек экенин баягы моюнга алыпсыздар, уже окуп атасыздар. Анан сен бул Алымбек айтып атпайсыңбы сен? Мен башында ушундай бир балекет бир нерсени иштеп көрдүм дедиң, окуп көрдүм дедиң. Аяктан результат болбой калдыбы? Жок, болбоду. Криптовалютага окшош экен, ал жакта минуска кирип кетет экенсиң. Кирип кеттиңби сен? Мен кирбедим, бирок эми ала албадым да, уже билим жакшы. Мен салгандан корктум одон. Карасам эч түшүнбөйм, вообще түшүнүксүз болуп. Ал жакта болбой калып бизге келип окудуң. Ооба. Инстаграмдан чыгып калды эле ушундай инвестиция курсу, анан окугум келбеди эле. Башта силерге деле ишенген эмесмин да. Бул жерде да ошол болсо керек, бул деле баягы махинация деп. Анан бир окуп көрөйүнчү, аракет кылып көрөйүнчү деп окуп көрүп, кийин уже түшүнүп баштадым инвестиция эмне, баягы мен окуган трейдер эмне, криптовалюта эмне. Биздики трейдер эмес экен, түшүндүм. Биздики инвестиция. Инвестиция экен, акциялар менен бул иштеш. Аларга караганда жакшы окуттукпу биз? Ооба. Жакшы. Андан кийинки система $10,000 таптым деп атпайсыңбы? Ошолор мисалы факт түрдө барбы? Факт түрдө бар. Түшүнүк, сүрөттөрү бар. Сүрөттөрү бар. Далилдери бар. Далилдери бар. Ошо $10,000 тапкан далили бар. Ооба. Онлайнда дагы, наличный дагы. Ооба. Көрүп алабызбы? Көргөзө алам. Экранга чыгарып койсоңуз.
Ассаламу алейкум агай. Мына азыр банкоматтан акчаларымды чыгардым. Мынакей. Биринчи пайдамы. Эмесе азыр үйдөгүлөр кандай кабыл алды муну окуп атканда? Азыр окуп атканда эмне деп атты эле башында? И азыр эмне деп атат? окуп атканда атасы каршы чыгып аткан, койчу болбойт депчи. Азыр эми бунун чоң ата чоң энеси баары эле бата берип отурушат. Атасы деле эми баары жогочу. Анан эми бул Алымбек өзүнүн эмгегимен таап атат инвестицияданчы. Ооба. Бирок бул тапканы менен кайра акцияга салып, аяктан чыгара албай турган кылып коет муну кайра. Аз да бир бизнес салып туруп анан кару сураганда да болот тур. Сурагандар болот экен да эми. Түшүнүктүү. Бар болуңуздар бизди тандап окуганыңыздарга. Дагы буюрса эң жакшы инвестиция бул өзүнүн баласына кылган дейт. Бул андагы Айша апабыз өзүнүн баласына инвестиция кылды. Буюрса бул тапкан суммага умрага жөнөтөргөн акча чыгыптыр. Ооба. Умрага жөнөтөбүзбү? Ооба, жөнөтөбүз. Өзүңүздөр эмне жумуш кыласыздар данный момент? Азыр данное время биз кафе иштетебиз. Кафе иштетебиз Ошто. Андан башка бизнестер барбы? Андан башка бизнестерим бар эле. Эми баягы бар жок нерсеге жүгүрө берсең да болбойт го. Бирөөнү кармашың керек да. Бар жок нерсеге жүгүрө берсең энергияң да кетет. Аллах таалам бир эле нерседен берет да, бар жон эле меники. Ошон үчүн бир эле нерсеге токтолдум да менчи. Разысыздарбы башка? Биздин билим кандай программа жактыбы главный эчеке? Биздин окутканыбызды көрдүңүзбү өзүңүз сиз кирип? Бул окууга деле мисалы үчүн баягы мен башында эч нерсени деле көргөн эмесмин. Мисалы үчүн акчаны сала электе деле буга мотивация керек экен да. Кой балам бар бир эн ата баласына поддержка кылыш керек экен да, давай депчи кыл ушуну. Аллахка тапшырып кой, кыл. Аллах берүүчү Аллах го дейм. Азыр деле айтамын. Берүүчү Аллах, сен заявканы таштап кой бер Аллахка. Аллах берет го депчи. Ошону айтам да. Эми баарын берүүчү Аллах, эми силер себепкер болдуңар. Биз себепкербиз. Бул жерден инвестиция ушул. Себебин кылыш керек, окуп калган результатты Аллага тапшырыш керек. Анан результат болот. А бул жакта Аяш апабыз Алымбек эмне кылды? Окуду, себебин кылып, анан Аллага тапшырды, ошон жыйынтыкка чыгып атат. Эгер сиздер да окуп Аллага тапшырганыңыздар эч жагы эле жыйынтыкка чыкмаксыздар. Алымбек ага сага чоң рахмат, Аяш ага сизге чоң рахмат. Биздин Алымбек окуучубуздун жыйынтыктары болду. Сиздер да Алымбекке окшоп ушундай прибыльдарга чыгам, инвестицияны үйрөнөм дей турган болсоңуздар, биздин окуу жайга келиңиздер. Көрдүңүздөр кандай результаттарын өз факт менен окуу боюнча маалымат алуу үчүн астында описание номерлерге кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Кийинки чыгарылыштан көрүшчү. Аман туруңуздар.